Жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу боюнча дагы бир жаңы келишим түзүлдү. Үч тараптуу документке Түштүк Кореянын Хамьянг шаарынын мэри Кан Сын Чжэ, Өзгөн районунун акими Мурат Раматов, ошондой эле Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун жетекчиси Кубандык Ахматбеков онлайн түрдө кол койду. Келишимге ылайык Өзгөн районунун тургундары Хамьянг шаарына сезондук айыл чарба жумуштарына иштеп келүүгө мүмкүнчүлүк алды. Буюрса ушул Өзгөн районунун биз жарандары ушул Кореяга барып, ушул баягы сезондук жумушка иштеп келишет да. Эң өз бардык шарттарды ушул республика өзү түзөт. Бул баягы жашаган жери, жанакы ал жактагы болгон пребывание деп коебуз. Ошол бардыгы акысыз, анан эмгек акысы да төлөнөт. Келишим боюнча 5 айлык мөөнөткө 70 квота берилди. Талап боюнча каалоочулар 30дан 45 жашка чейинки Өзгөн районунда 2 жылдан кем эмес жашаган жарандар болууга тийиш. Корей тилин билүүнүн зарылдыгы жок. Эмгек мигранттары май айынын ичинде жөнөтүлөт. Толук маалыматты аталган райондун администрациясынан алса болот. Бүгүнтөн баштап ошол документтерди кабыл алуу процесси болот. Бул тандоо жана жөнөтүү процесстери биз жөнөтүү процессине көмөктү биз көргөзөбүз. Биздин борбор бирок тандоо процессин толук ошол Өзгөн району өзү жүргүзөт. Биз топтолгон документтерди текшерүүгө гана бир сыйра жардам берип, кийин ошол тандалган жарандарга виза маселесин алып берүүгө көмөктөшөбүз да, бул элчиликтерден биздеги. Бул кыргызстандыктарды Кореяга сезондук иштерге тартуу боюнча биринчи келишим. Мындай кызматташуу өлкөлөрдүн башка район шаарлары менен дагы уланат. Анткени экономикасынын чамасы чак Кыргызстан үчүн жумушсуздук бүгүнкү күндө орчундуу маселе. Ал эми жарандарды чет мамлекеттерге легалдуу ишке орноштуруп, бул көйгөйдү кыскартуунун бир жолу. Мигранттарга жаңы эмгек рыногун ачуу жолдору Бишкекте өткөн тегерек столдо дагы талкууланды. Анткени дүйнөдөгү геосаясий кырдаалдан улам сырттагы эмгек мигранттарынын өлкөгө кайтып келүү ыктымалдыгы да бар. Азыр кескин түрдө жаңы өлкөлөрдү Польша, Германия, Южная Кореянын жаңы квоталарды алып, орг набор менен жанагы миграциянын алдын даярдоону уюштуруп кетириш керек да. Анткени андай кылбаса, ошол Россияда жакынкы арада кырдаал өзгөрбөйт, балким дагы андан дагы оор болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз азыр ошол негизги жанагы частный агентство занятостьлар менен биргеликте квотаны көбөйтүп, жаңы балким Европа эмес, балким Америкадагы өлкөлөрдү, Канада өлкөлөрдү дагы ачып иш орундарды түзүшүбүз керек да. Азыркы учурда жарандарды чет өлкөгө мыйзамдуу ишке орноштуруу боюнча өлкөдө 120га жакын жеке агенттиктер иш алып барат. Алар дүйнөнүн 21 мамлекетине эмгек мигранттарын жөнөтөт. Учурда Германия менен дагы жаңы иш орундарын түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Госслужба по миграции аркылуу ошол Германияда биздин посол аркылуу Өмүрбек Чиркевич аркылуу дагы жаңы багыттарды өндүргөнгө аракет кылып жатабыз. Ошол биздин сураныч менен чоң иштер кылынып жатат. Азыркы учурда ошол Өмүрбек Чиркевич Германияда Министерство труда менен жолугуп келишим түзүп жатат. Ошого чоңдай ниет кылып жатабыз. Буюрса квота көбөйөт деген ишенимдебиз. Азыркы тапта тийиштүү мамлекеттик органдар Улуу Британия менен Корея өлкөлөрүндө кыргызстандыктарды ишке орноштуруу боюнча активдүү иш алып барууда. Мындан сырткары Чехия, Польша жана башка Европа мамлекеттерине, араб өлкөлөрүндө мигранттарга жаңы эмгек рыногун түзүүгө мүмкүнчүлүк бар экени жыйында айтылды. Каныкей Бозгунова, Аскар Маратов, Нью ТВ.